эми 9-пункт. 9-пунктка келдик, акыркы пунктубуз. Кээ бир компаниялар сыйлыктарын алуу үчүн катышуучулардын минималдуу санын тартууну шарт кылышат дейт. Минималдуу бир санды алып келиши керек дейт. Эгерде кызматкер шарт кылынган сандагы катышуучуларды тартып келе албай калса, анда ал эч нерсе албай калат деп атат. Кандай бир деңгээлде катышуучулардын санап келбесе. Алымдардын пикиринде төлөм берүүнүн мындай схемасы дагы шариаттын эрежелерине карама-каршы келет. Демек, эгерде кимдир бирөө сатуучу ишине келсе, ал белгилүү бир көлөмдө сатуу ишин жасабаса, ал өзүнүн айлыгын актабаса, аренда жана башкалар чыгаша чыкпаса, кечирип биз башка адам албасак болбойт десе, эгерде эми баардык жерде кризис болуп атса, аны айдаган туура эмес. Бирок кризис болбой эле башка сатуучулар жакшы сатып, бул жакшы сатпай атса, албетте мен тармактык маркетингди айтпай атам, кадимки бизнесте. Бул кадимки бизнеске да тиешеси бар бул нерсе. Анан иштен алып койсо, бул арам деп атат алымдардын чечими. Алымдардын пикири ушундай деп атат да. Анда бул арам деп атат. Эгер ал ишин жакшы жасай албаса, ал кала берсин жумушунда деп атат. Анткени ал укугун чектөө. Эми адам өз ишин жасабаса, жасагысы келбесе, анда аны эмне кылабыз? Кармап отура беребизби анда жөн айлык төлөп. Анда жөн элдин баарын жумушка чакырып алалы дагы төлөй берели. Товарыбыз кымбаттап кетсин. Анан кийин дагы башка жагынан арам деген сөзгө ээ бололу. Негизинен тармактык маркетингде мен мындай нерсени көрүп элем. Бирок соода ишинде, торговый агенттердин, соода агенттердин ишинде бул нерсе бар. Ошол жактан алган окшойт, билбейм. Ошол минималдык санын тартып келүү. Бирок Unilevel'de бар болушу мүмкүн. Unilevel деген маркетинг пландын түрү бар, ошол жерде бар болушу мүмкүн. Классикада мындай жок. Минималдык ушунча адам чакырып кел деген нерсе жок да. Так. Адам санына карабайт бул жерде. Биз канча адам чакырып келиш керек деп кээбирлер сурайт. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Болгону минимум 2 бутак болгондо ошондо сиз киреше көрөсүз деп айтабыз. Ооба. 2 бутак, 2 адам эмес. 2 бутак бул деген 2 бутак бардык бизнесте бар. Мен буга чейин сулуу салондо мисалында көрсөтүп келдикем. Бир эле мастериңиз күчтүү иштеп, башка мастериңиз жакшы иштей албаса, сиз арендаңыз чыкпайт. Ушундай да. Бул магазин, дүкөндөрдө деле ушундай. Мисалы үчүн бир дүкөнүңүз жакшы иштеп, калган дүкөндөрүң жакшы иштебесе, эч болбосо, сиз эле жок, калган 4-төөнү жабышыңыз керек болот. Неге дегенде өзүнүз актабаса, кечке эле биринчи дүкөнүңүз эми көп жылдан бери. Анан жаңы дүкөн ачылганда албетте ал 1 жыл, 2 жыл киреше бербейт, жакшычы. Мисалы үчүн азыр биз свадебный той салонуна чыкканбыз, 2 жылдан бери жакшы чыга элекпиз да, кирешеге чыга элекпиз, жакшы кирешегечи. Бул бизнестин өзүнүн талабы, өзүнүн убактысы бар. Раскруткага убакыт кетет. Кризиске байланыштуу уже 2 жылдан бери, 2 жыл болду, чыга элекпиз. Кризис жок болгондо 1 жылда чыксак керек эле, 1 жыл, 1 жарым жылда, бирок чыга элекпиз. Мына бул бизнестин мыйзамы. Ошон үчүн ал нерсе актабай атса деле адамдар жөнүнө кармап отура бербейт. Эгерде 5 бизнесиңиз бар болсо, 5 бизнесиңиз 4-төгө көп жылдан бери пайда бербесе, анда жабасыз. Жөн убактыңызды алат, кирешеңизди кармайт. Ошон үчүн андан көрө ал акчаны мен бияка киргизейин дейсиз. Ошол тармактык маркетингде Unilevel'de болушу мүмкүн, 3 киши деген болушу мүмкүн. Бинарда 2 кишиге 2 киши деп айтылат. Ошондой, бирок минимум 2 киши алып кел дейт, калгандары дагы балган команда менен иштесең, анан ошол жерге киреше түшөт деп атат. Бирок минимум ушунча киши алып кел деген нерсе бинарда болушу мүмкүн, цикл жапкан жерде болушу мүмкүн, анан Unilevel'de болушу мүмкүн. Классикада ал нерсе жок. Ошон үчүн бул жерде карап көрүш керек. Смотря эмнени айтып атышат да булар. Дагы тактап буну албетте бетме-бет сүйлөш керек. Сен эмнени айтып атасың? Бирок соода агенттеринде бар. Кадимки бизнестерде бар. Аны да карамдып чыгарыңыздар. Урматтуу дин башкармалыгы, себеби бул соода агенттеринде бар. Бирок мен аны туура көрөм. Иштеген адамга мүмкүнчүлүк бериш керек, иштеген адамды коштош керек. Ошол өзүнүн ишин. Анан ай сайын план көтөрө берген компаниялар бар. Бар ан нерсе. Жада калса салык инспекциясында көтөрөт планды. Ишенбесеңиз сурап көрүңүздөр. Мамлекет ар 2 жылда кошуп турат. Мурунку жылга караганда быйыл көбүрөөк салык топтоого деп план коет. Эми бул албетте адамдар, пенсионер барган сайын көбөйүп барат. Мектептер көбөйүп барат. Ошон үчүн бул муктаждык. Аны укугун чектөө үчүн эмес. Ошо кээ бир компанияларда тармактык маркетинг эмес, кадимки маркетингде план кошуп турат. Бар нерсе бар. Бирок тармактык маркетингде мен жыл сайын план кошконду уккан эмесмин, көргөн да эмесмин андайчы. Ушунча былтыр ушунча соода кыласың, эми ошол эле кирешени алыш үчүн сен эмки жылы ушунча соода кыл деген нерсе жок. Адам өзү көбүрөөк киреше көргүсү келсе, мурункудан көбүрөөк соода кылганга умтулат. Жок, мага ушул жетет десе, кыймылдабай, азыраак кыймылдап, чуркап кыймылдабастан, жайдары кыймылдап, спокойно кыймылдап, ошо мурунку кирешесин көрө берет. Бул адамдын өзүнүн тандоосу. Анткени дегенде бул өзүбүздүн бизнесибиз. Так, анан могул жерде мына мен сүрөт коюп койдум, тармактык маркетинг менен каржы пирамидасынын айырмасы. Көрүп сүрөт
Бул тартып алсаңыздар болот. Кийинки пункт так. Фаберликте мындай көрүнүш жок, киреше жаңы адамдар келген үчүн эмес, содага жараша төлөнөт. Айтып кеттик муну. Сода көп болгон сайын көбүрөөк киреше төлөнөт, процент төлөнөт. Бирок минимум ушунчалык деген нерсе жок. Эми негизинен менин сабагым бүттү. Бизнестин баардык түрү арам деген видеону көрүп койсоңуздар болот. 3-4 адамдын кирешесинен сода түшсө, киреше түшсө содасынан, 3-4 адамдын содасынан киреше акча түшсө болсо, анда арам деген сөз бар, ошого жооп. Ал сөзгө таянсак, бизнестин баардык түрү арам. Мен буга чейин да көрсөтүп кеттим, канча пункттар бул жерде айтып кеттик, башка бизнесте да бар. Анда аларды да арам десеңиздер, биз кошулабыз. Значит, алымдардын пикири эми адилеттүү болду, макул кошулабыз дейбиз. Азыр адилетсиз, башка бизнесте бар, аны унчукпай атасыздар, а бул бизнесте бар болсо арам деп коесуздар. Бул анда адилеттүү эмес. Же болбосо сиздер адашып атасыздар. Экөөнүн бирөөсү, ошондой тура болот. Же биз адаштык деп туруп пикириңиздерди оңдошуңуздар керек. Карап да кайрадан карап изилдеп чыгышыңыздар керек. Адашып атабыз деп изилдешиңиздер керек. Же болбосо анда баардык бизнесте арам деп коюңуздар. Түшүнөбүз. Болду, алымдардын пикири боюнча, демек реклама ишин ким кайсы компания жасаса, кайсы шоро жасайбы, баардык арам деп түшүнөбүз. Аны реклама ишинде иштегендер арам иш жасап атасыңар дейбиз. Анда түшүнүктүү. Ооба, реклама иши баардык реклама жарыя иштери бул арам дейбиз. Негизинен болду. Мына эми кийинки бул кыска варианты, эми мына узун варианты. Экөөнүн калаганын көрсөңүздөр болот. Анда эмесе Алла жолунда болуңуздарды каалап кетебиз сиздерге. Жана албетте бул темада кимдир бирөө сиздерге бул арам десе, суроо бериңиздер. Мен дайым суроо берем. Эмненин негизинде арам деп атасың? Сен элдер айтат. Элдер ар нерсени айтып берет. Молдалар айтат. Молдалар кайсы жерде эмне деп айтты десеңиздер, көбүнчө билишпейт. Анда мен сага айтып берейин дейсиз. Демек ал адамдын көзүндө сиз эксперт болсоңуз, ал сизди уже уга баштайт. Эксперт экениңизди көрсөтүңүз. Мына менин видеолорумду кайра кайталап көрүңүз. Мисалдарды келтириңиз. Мен дайым биринчи 2 пунктты мисал келтирем. Мына гарар деп айтышат. Бул гарар баардык бизнесте бар. Эгерде кумарды айтып аткан болсо, ал мындай анча-мынча болуп калат пешене. Бирок 90% учурда ал жок тармактык маркетингде. И кадимки бизнесте 90% учурда ал жок, 10% учурда бар. Кандай? Ата-энеси бай болуп, анын колуна бизнес өтүп калышы мүмкүн. Бул да кумар катары, же башка баласына өтүшү мүмкүн. Ошол даяга келди. Тармактык маркетингде болот, бир адам келет, 2 адам чакырып коет, 2 адам күчтүү иштеп кетет. Үстүндөгүсү мурункудай көп киреше, өтө деле көп иштебей киреше көрүшү мүмкүн. Бирок ал адам дайым аз киреше көрөт. Муну көрүп жүрөбүз. Ал мисалы үчүн 2 адамдан аз көрөт кирешени. Муну көрүп жүрөбүз. Ал көрө киреше көрүнсө, анда дагы кошумча жакта 3-чү будакты өнүктүрүш керек. Бул адилеттүү, мына көрдүңүздөр, иштеген адам гана тиштейт деп айтып атабыз. Бирок анча-мынча пешене болуп калышы мүмкүн. 5 адам чакырып койдуңуз, 5 адамды өтө деле көп үйрөтпөдүңүз. Система бар болсо, мисалы үчүн бизде система бар, үйрөтчү система кошуп койдуңуз, ал өз үйрөнүп өздөрү иштеп кетти. Бул өтө сейрек учурда болот. Ал эми пешене 95% адамдарда же 99% адамдарда бул боло бербейт. 1% адамда болушу мүмкүн. Анча-мынча болуп калат, көрөбүз. Бирок өтө сейрек учурда болот. Ошондой да. Ошон үчүн бул жерде мына ушул мисалдарды келтирсеңиздер, гаражды түшүндүрүп берип, эмне экенин түшүндүрүп берип. Мынтип айтылган деп турган айтсаңыз, бирок бул баардык бизнесте бар. Же кумарды айтып аткан болсо, көпчүлүгүндө жок. Тармактык маркетингде жок. Өтө сейрек учурда болуп калышы мүмкүн. Эми эмне 100 адамдын бирөөсү жазса, 100 адамды дагы тыюу салып коебузбу? Бул кызыктай көрүнүш болуп атат, айталы 100 адам адал иштеп атса, жадан бир адам арам иштесе, болду силердин баардыгыңар арам иш жасап атасыңар деген бул адилетсиз бул. Бул билими жоктук же сабатсыз сөздөр. Ошол сабатсыз сөздөрдү кандай дейсиң деген ойлонуп калат. Анан ошол ушинтип колдонуңуздар. Албетте бул видеолор мүмкүн болушунча дин башкармаларына жеткени жакшы бизге. Ошон үчүн мүмкүн болушунча бул видеого лайктарды басабыз, YouTube каналга киргенден кийин бөлүшөбүз, комментарийлерге жазабыз, колдоолорду же өзүңүздөрдүн пикириңиздерди кошумчалоо же болбосо сындоолоруңуздар жазыңыздар. Ой пикириңиздер мен үчүн кызык болот. Бул видеонун астына записти киргизебиз, Instagramда дагы, YouTube'дагы сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди жазыңыздар. Так слайдтар менен көрөм десеңиздер Instagramдагылар, албетте YouTube каналга кирип көрүп, лайк басып коюңуздар. Мүмкүн болушунча көп адамга бул видеолор тараса, ошончолук көп адам арам иштен алыс болуп калат. Билип билбей, түшүнүп өзгөчө аалымдар арам иштен тилин кармап калышат. Ойлонуп калышат. Муну изилдей, Чубадыр Раматылык айткандай, бул тема талаш маселе экен, муну изилдешибиз керек экен деген ой пикирге келсе, анан бир чындык чыгарылат. Анан жөн эле түшүнүп-түшүнбөй эле, билип-билбей эле, сабаты жоктур эле, биз ушундай дейбиз деген ой болсо, ошол жолдон алыстабай турган болсо, анда бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Анда бул утулуу жол анда. Анда бул күнөө жол. Ал бул туура эмес. Албетте мен ойлойм, маалымдар деле бул нерсени ойлонуп карап көрүшөт. Эгерде биз маалыматты көрүп жеткирсек.
Албетте алымдарда кимдир бирөө бир адистерден кимдир бирөө бул темада мен талашам сен менен, мен мындай айтып берем, сага далилдеп берем десе, мен даярмын. Телевидение болобу, кайсы жака болсо чакырсам мен даярмын, бул теманы мен жакшы билем. Керек болсо түшүндүрүп бере алам. Кайсы учурда адал, кайсы учурда арам айтып бере алам. Бирок мен шариятты алымдарча билбейм. Мен шариятты үйрөтпөйм. Мен маркетинг, бизнес жана башка илимдеримде шариятта айтылган нерсе ушул жерде бар деп айтса, мен азыр көрсөтүп берем, барып жок деп айтып бере алам. Мен ушул боюнча адисмин. Бирок шарият боюнча адис эмесмин. Ошон үчүн мен шариятты билем деп айтпайм. Шариятта мына айтышты, мына шариятта бар ушул нерселер бар, ушулар ушул нерсе көрүп атабыз деп айтат. Мен жок деп айтам. Бирок шариятты мага түшүндүрүштү мына. Фатва номер 5 шариятты түшүндүрүп атат. Шариятта ушул пункт бар, ошол нерсе силерде бар экен деп атат. Биз болуптур сиздин шариятта ниетибиз алынганын уктук, эми барбы жок сүйлөшөлү деп атабыз. Демек шариятта тарабын биз талашпай атабыз. Биз маркетинг, бизнес, менеджмент, экономика илимин талашып атабыз. Шариятты талашпайбыз. Шариятты бул алымдардын иши. Бизнес, экономика, менеджмент, маркетинг бул биздин ишибиз. Биз менен сүйлөшүңүздөр. Бирдемени айтуудан мурун. Ошондой, анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул видеону максималдуу бөлүшөбүз, таратабыз. Кудай буюрса ушул видеолорду мен эртең кыска кылып чыгарам. Биринчи пункт, экинчи пункт деп ошол пункттарды дагы мүмкүн болушунча көбүрөөк таратыңыздар. Кыска видеолор батыраак көрөт адамдар, кыска видеолор жана батыраак тарайт. Ошон үчүн мүмкүн болсо видеону көчүрүп алып гана таратпастан ссылкасы менен да таратсаңыздар жакшы болот. Себеби ссылкасы менен первоисточник кайсы жактан келип атат, ушул жерде калган видеолор барбы, толук видеосу барбы деген нерсе болот. Кимдир бирөө көбүрөөк изилдейм десе, толугураак маалымат алганы мүмкүнчүлүк болот. Албетте бул фатва номер 5ти таратууга бул өбөлгө болот, жардам болот жана фатва номер 5тин адашкан жерлерин көрсөтүүгө да туура болот. Демек, жөнөкөй адам карапайым айларда жөн эле арам дей бергестен так билбейм, адал барамбы билбейм, бирок күмөнүм бар деген гана болот. Күмөнүм бар деген бул жакшыраак. Билип билбей эле арам дегенге караганда. Ал эми алымдар болсо бул талашмас эле, муну талашалы сүйлөшөлү дегенге келсек анан биз чындык чыгат. Биздин максатыбыз ошого жетүү. Ошон үчүн жардам бериңиздер. Бул чындыкка келиш үчүн сиздердин колдооңуздар керек. Мен жалгыз өзүм аларга барып көрүп атам, натыйжа жок. Уккусу келбейт экен. Ошондой. Бирок акыркы учурда бир адам менен жолугушуп атабыз. Азыр көрө жатарбыз, катымды алды. Окуйбу окубай көрөбүз, бирок суранып сүйлөштүк. Бул боюнча жардамыңыз керек деп. Окуучу болсо, эң сонун анда биз акырындык менен чыгат дербиз. Уже муфтияттын комиссиясына же алымдардын кандай бир уюму болуш керек өздөрүнө чечим чыгарчу. Айрымда алымдардын чечим чыгарчу уюмуна чыгат дербиз деп ишенем. Чыксак анда бир чындык чыгарылат. Ошон үчүн жардамыңыздар керек. Бул видеону колдоп таратыңыздар, мүмкүн болуш көп адамга таратыңыздар. Инстаграмга стористерге жана башкаларга кыскача үзүндү тартып киргизиңиздер мүмкүн болсо. Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. YouTube каналыбызда Мирлан Батырханов 40 деген каналга записин киргизебиз. Таратыңыздар, колдонуңуздар. Инстаграмда слайды жок вариантын бир жака киргизебиз.